Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү биздин кезектеги кечки кеп көрсөтүүбүз улантылат. Бүгүн бизде конокто тарыхый илимдердин кандидаты, саясий эксперт Табылды Акеров. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Табылды мырза, акыркы учурларда Кыргызстанда баш мыйзам тууралуу кызуу талкуулар жүрүүдө. Дегеле Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ушул баш мыйзам бир нече жолу өзгөрүлдү, ал тургай жоголуп да алды. Акыркы учурлардагы коомчулукта бизге бири президенттик башкаруу керек десе, бири парламенттик башкаруу керек деп атат да. А сиз ошол баш мыйзамды талкууга алып, оң жана терс жактарын айтып келесиз. Дегеле бизге кандай башкаруу системасы керек? Бул баш мыйзамдын пайдалуу жана зыян жактарын айтып берсеңиз. Эң негизгиси мен мындай Кыргызстан КМШ өлкөлөрүндө болгон менен дүйнөлүк коомчулук менен дагы тыгыз байланышта да, мындай эгемендүүлүк алгандан бери ошо дүйнөлүк коомчулук менен аябай тыгыз байланышта болуп, мисалы үчүн өтө көп проектлерди алып келип атты. Мисалы үчүн Кыргызстанда эң чоң проекттер, мисалы үчүн Манас 1000, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Тоолор жылы, Ош 3000 деп ушундай чоң проектлер бул кичинекей мамлекет үчүн өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда мындай биз баягы КМШ мамлекеттеринде болгондуктан Орусиянын да таасиринде көбүрөөк болуп атабыз. Анан ошонун негизинде мындай батыш бизге кандайдыр бир мындай эме катары карайт да, өздөрүнүн таасирин салуу аракети көп байкалат да. Мен ойлойм ошонун негизинде Акаев да кулады, ошонун негизинде Бакиев да кулады да. Сырткы күчтөрдүн таасирин. Сырткы күчтөрдүн таасирин, алар ошондой аракет кылып Кыргызстанга таасир көрсөтөбүз деп, күчөтөбүз деп өзүнүн таасирин ошондон болуп атат да. Анан ошого мындай эгерде парламенттик республика болсок, анда ошол батыш өлкөлөрүнүн мындай бизге болгон басымы азаят дагы. Бирок биз дагы эле КМШда боло беребиз и мындай Орусия биздин баягы стратегиялык өнүктөш катары кала берет да. Мына ошол жагынан келгенде Кыргызстанга парламенттик баягы система туурарак деп ойлойм да. Анткени саясий абал тынч болот. Мына мисалы үчүн Атамбаевди деле алып көрсөңүз, аяк жагында канча президенттер менен уруша кетти туурабы, өздөрүнүн достору менен уруша кетти. Бирок эч кандай моундай таасир болгон жок да. Себептен де парламент бар, парламенттик эме республика болуп, мындай анчалык баягы басым болбойт экендиги көрүнүп атат да. Анан ошого карап мен баягы ошол Кыргызстан парламенттик эле системада болсо, анан саясий стабилдүүлүк болсо өнүккөнгө жакшы болот. И мыкты баягы президент, мыкты спикер, эң негизгиси жана премьер-министр мыкты болсо, ошол элди, өлкөнү, өкмөттү, экономиканы алдыга алып кеткенге мүмкүнчүлүгү чоң болот деп ойлоп, анан ошо мындай Кыргызстан парламенттик системада болсо деген ойдомун да. Табылды мырза, ошол эле учурда биринчи сөзүңүздөн улам суроо жаралат. Сырткы күчтөрдүн аракети менен ошо бир эки бийлик кетти да. Биз ошо сырткы күчтөр бизге тапшырма берип койсо эле ошол бийликти кетиришибиз керекпи? Эмне себептен сырткы күчтөрдүн биздин ички эле биздин ошо атка минерлери, ички чыккынчылар деп коелукпу? Алар жазап атышат да. Жок, бул жерде эми саясий баягы мындайча айтканда оюн да, саясий оюн, саясатчылар бири-бирине компромисске келиш керек да. Бири-бирине компромисске келип, мисалы үчүн Акаев эмне үчүн 14 жыл бийлик жүргүзө алды да. Себеп дегенде Акаев компромисске барганды аябай мыкты билчү да. Баарын чогулта калып, бир чоң семинар же болбосо кандайдыр бир жолугушууларды өткөрө калып, анан ошол жерден талкуу кылып, баарынын жанагы сөздөрүн
ким эмнеге каршы болуп аткан жазып алып ошо боюнча иштеп ошондой кылып баягы турчу да. Анан ошого жанагы таарынычтар эмнелер болгондор акырындан жазылып, анан саясатчылардын ортосунда компромисс пайда болуп, анан мындай Акаев 14 жыл карманып турду да. Бакиевчи? Бакиевдикинде болсо, Бакиевдикинде мындай экономика жагында менче жылыштар болду. Бирок мындай саясатчылар менен тил табыша албай калды да. Тил табыша албай, анан күч менен чечүү эме болуп калды да, мындай көбүрөөк болуп калды. Мисалы үчүн көбүнчө саясатчылар Кыргызстандан чыгып кетти, Америкага, ошол батышка кетишти да. Мына ошол жагынан албетте минус болду да. Эгерде компромисске барып, баарын чогултуп алып сүйлөшүп, ким эмне кайсы жердин туура эмес көрүп атат саясатынан, ошолор боюнча мындай иш алып барганда, менче Бакиев деле куламак эмес да. Мына ушундай негизде аракеттенсе жакшы болмок да. Демек сиз парламенттик башкарууну каалайсыз? Ооба, парламенттик башкарууда мындай айла жок, баягы саясатчылар менен мындай сүйлөшүүгө барат экен да. Бирок албетте президент мындай өзүнүн күчүндө болуп, бардыгын башкарып атат. Ошол эле учурда мындай астейдил мамиледе болуп атат да. Мисалы үчүн Атамбаев канчалык бакырбасын, өкүрбөсүн баары угушту, бирок ошол эле учурда ага каршы дагы катуу айтып атышты. Бирок аягында мисалы үчүн таза кызматын тапшырып берип кеткенден кийин дагы өлкөнү башкарам дегенде камап коюшпады. Көрдүңүзбү? Парламенттик системада ушундай кандайдыр бир баланстык эмелер бар да, сакталат. Ошол азыр эле айтып кеттиңиз, парламенттик башкарууда мамлекет, өлкө, экономика көтөрүлөт, мамлекет өнүгөт дегендейчи. Эмне үчүн ошол 2010 жылдан бери биз ошол парламенттик башкарууда келдик да? Ким тоскоолдук кылды? 2010 жылдан бери биздин ушу өнүгүүгө ушу баш мыйзамдар тоскоолдук кылып атабы? Жок, 2010 жылдан бери биз саясат менен эле алек кылып атабыз да. Президент келет дагы, премьерди коет дагы, анан премьер кичине эле күчтөнүп, бир өзүнчө канат жайып аракет кыла баштаганда эле аны жаткыра чабат да алып салышат. Анан кийин кайра жаңы бир жүдөгөн премьерди коюшат. Ал дагы бир теке турат да, анан кийин кайра мындай баягы адам болгондон кийин жогорку билими бар болсо, дилгири бар болсо, жол издеп таба баштайт да. Таба баштап жаңы мынтип кулач жайып келатканда кайра алмаштырып салышат да. Мына ошентип отуруп бизде жакшы өнүгүү болбой атат да. Мисалы үчүн Бабановдун өкмөтүн алсаңыз, Бабановдун өкмөтү эң биринчи премьер бул, парламенттик системадагы эң биринчи премьер болду да. Анан Атамбаевди деле уккан жок да. Тияка өзү учуп кетет, бияка өзү учуп кетет. Бирок Бабанов дагы деле премьер болуп тура бермек, ошондо да бир топко чейин тура бермек. Эгерде ал жанагы өзүнүн учканда, бир жакка кеткенде изин да таппай калып атышпадыбы, каяка кирип кетип атканын билбейт. Ошондон коркушту да. Бул кандай эмне? Коомчулук билбесе, президент билбесе, каяка кетип аткан деп учуп барып конот, андан кийин бир нече убакыт жок болуп кетип атпадыбы. Анан ошондуктан мындай кандайдыр бир күмөн жаратып берди да Бабановдун жүрүштөрү. Анан КТРди ээлеп алды, 30-35 мүнөт дайыма күн сайын Бабановду берип атышты да. Анан ошолордун баары мындай акырындан Бабановго карата негатив иштеп атты да. Мага мисалы үчүн жаккан жок, жанагы Бишкек менен Көлдүн жолундагы пост гаилердин баарын алып салды го. Ошондо канча адамдар авария болду, эмнетти, анткени ушунча узак жол, анан баары тең эс алабыз дейт, ичкени бар, ичпегени бар, бир топ авариялар көбөйүп кеткен да. Табылды мырза, Кыргызстанда акыркы учурда кырдаал кандай болуп турат? Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты туурабы, туура эмеспи? Позитив жана негатив жактары кандай? Айтып бересиз? Азыркы бийликтин эми булар жаңы келди да. Бирок
албетте башында шашылыш баягы чечимдер болуп атты, бирок азыр акырындык менен мындай ыраттуулук байкалып келатат десек болот. Мисалы үчүн мага эмне жакты, мына биз эксперттер аябай көп айтып жүрөбүз. Мисалы үчүн ошо Атамбаевдин учурунда деле мына Садыр Жапаровду, тиги кимди, Камчы Ташиевди же болбосо Мамытовдорду камаганда, Келдибековдорду камаганда, Салянованы камаганда биз баарына тең айтканбыз да, мындай туура эмес, аябай катуу кетип атат бийлик депчи. Андан кийин деле айтып аттык, эми буларды чыгарыш керек, Атамбаев кетип калды, болду, бүттү, эми чыгаргыла деп, ага анда деле мындай маани беришкен жок да. Анан мына жакындан баштап ошол бир топ саясатчылар баягы акталды, акталбаган жана иштери кайра каралып атат, же болбосо мына Салянованыкы жакында эле кайра кароого кетти районго. Мына ошондойлор албетте адамдардын мындай жүрөгүн жылытат да. Канчалаган элдер, ошолордун тууган уруктары, достору, тамырлары канча жылдан бери күтүп атышат. Ошолордун баары тең бул позитив да, аябай чоң позитив. Бирок ошол эле учурда кичине мындай дагы эме бар, мындай камоолор болуп атат да. Мисалы үчүн жанагы жакында эле бир жаш баланы камалды го, Күрөнов деп, ошол камалды, Тилек. Анан кийин Курсан Асанов, дагы бир топтору бар да ошол камалгандар. Мен ойлойм, эми мына Салянованыкы чечим чыккандан кийин азыр коомчулукта деле айтылып атат, жакында баары эле чыгат окшойт депчи, мындай үмүт берип калды да. Мына булар ошо позитивдери да бийликтин, дароо элге мындай башка маанай бере турган аракеттер десек болот да. Ошого менимче мындай ар бир адамды, азыр биз мисалы үчүн парламенттик системада турабыз да, эми эгерде 11-inde референдум болсо, анда тиги президенттик болобуз да, ошондо бир адамдын колуна бийлик өтөт да. Анан ушундай камоолор боло берсе дагы бул коомчулукка терс баягы таасирин тийгизет да. Ошондуктан ар бир камоодо, мына ички иштер министрлиги болобу, тиги коопсуздук кызматы болобу, өтө талдап так ошонун күнөөсү канчалык так экендигин билип туруп анан камаш керек да. Мисалы үчүн Күрөновдү алсак, жанагы Азаттыкка чыгыптыр, азыр көп эл окубай калды анын эмне деп жазганычы, бирок Азаттыкка кичине мындай эме кылып жазышыптыр да. Ошондо көрүнүп турат, эми ошол айткан сөздөр менен тиги жанагы Россияда, Москвада баягы ГКЧПнын аракеттери таптаза асман менен жер дейт. Анан эми ошондой кичинекей бир айтылган сөз менен эгерде мындай серия болсо, 3-4 жолу ушинтип ар кайсы жерден айтса, анда башка сөз да. Анан ошого мындай кичине Адилет министрлиги бар, ошолор чакырып, сен туура эмес аракеттер кылып атасың деп ушундай бир-эки баягы мындай тескөөдөн кийин ошондой камоолор болсо, менимче туурараак болмокко деп ойлойм да. Табылды мырза, 11-апрелде баш мыйзам кабыл алынып калса, өлкөдө туруктуулук кандай болот? Мисалчы бул жакта батышчыл күчтөр бар дегендей, Кыргызстанда деги эле ушул баш мыйзамды кабыл алгандан кийин кандайдыр бир терс көрүнүштөр болуп кетпейби? Жок, менимче эми Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан жок референдум. Ал илгертен эле Акаевдин учурунан бери эле мындай референдумдар болуп келген. Анан эми 11-inde деле референдум үчүн бир кандайдыр бир талаш же болбосо чатак болот деп ойлобойм. Себеп дегенде эми саясатчылардын ортосунда албетте кандайдыр бир деңгээлде пикир келишпестик бар, сын айтылып атат, катуу да айтылып атат сындар. Бирок эми ошонун негизинде эле бир кандайдыр бир аракеттер болуп кетет деп айтыш кыйын.
бирок бизде эмне, бизде эң негизгиси ушу шайлоолордо чатактарда, шайлоолордо бир партияны колдоп кетип же болбосо бийликчил партия анан мындай бийликчил эмес партиялар болуп талаш болуп ошондон чатак көп чыгат да. Ал эми референдумдан анчейин деле чатак болбойт. Менимче тынч эле өтөт болуш керек. Албетте коомчулук өзүнүн пикирин айтат. Азыр мына өкмөттө бир топ баягы мындай топтор түзүлгөн. Ошол коомчулукка түшүндүрүп бере турганчы бир 10дон ашык топ ошо референдумга макул деп баягы үгүт жүргүзөт. И бир 4-5 топпу канча алар дагы ошо мындай парламенттик система канчалык жакшы деп ошол позитив жактарын айтышат да. Ошого мындай көп деле референдум үчүн көп деле чоң чатак болбойт го деп ойлойм. Бирок шайлоолорду албетте бийлик байкаш керек, аябай мындай тыкан ар бир аракеттерин так өткөрүүгө аракет кылыш керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш мыйзамга Конституциялык кеңешме менен парламент жооп берет деди. Муну кандай түшүндүрүп бере аласыз? Ооба, Садыр Жапаров ошол азыркы кабыл алынып жаткан конституцияга биринчи кезекте Конституциялык кеңешме, андан кийин парламент жооп берет деди. И эл дагы мындай жооп бериш керек деп, элдин да жоопкерчилиги бар деп айтты да. Эми бул жерде мен түшүнгөнүм бул чынында эле баягы Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып атып, анан жанагы указды чыгарды да, тиги эмени жанагы Конституциялык кеңешмени түздү өзүнүн эмеси менен. Анан Конституциялык кеңешме, анан жанагы 80 депутат ага жанагы демилгечи болуп берди. Ошол азыркы конституциянын долбоорун түзгөнгө. Анан аны болсо Конституциялык кеңешме иштеп чыкты да, иштеп чыкты. Мына ошого карата мындайча айтканда мыйзамдык жагына келгенде баардык ишти мыйзамдуу негизде Талант Мамытов аткарды да. Ал эми ал канчалык Талант Мамытов мыйзамдарды бусуп аткарды, аны эми мындай кийин көрсөтөт да, ушу канчалык мыйзам бусулду. Мисалы үчүн парламентте караш керек беле, мынакей көп юристтер, эксперттер аябай сындап атышат, ошол парламентте каралган жок депчи. Конституциялык кеңешме баягы жазып бергенден кийин эле ошону эле алып туруп кабыл алып коюшту деп. Же болбосо Талант Мамытов жанагындай Конституциялык кеңешме түзө алмак эмес, себептен ал деген жанагы ушул эле конституцияны, азыркы аракеттеги конституцияны эле президенттик кылып которуп коюш керек болчу, мыйзам боюнча ошондой деп айтылып атат да. Мына ушундай көп да, эми аны жанагы юристтер, анан кийин сот чечиш керек да. Мисалы үчүн бирөө сотко берсе, ошондо анан так анык болот да, ким канчалык мыйзамды бускан ошол кезде. Ошого карата мисалы үчүн ал кезде Садыр Жапаров өзү президенттик шайлоого кетип калган, ал эми Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып калган да. Мына ошондо мындайча айтканда көпчүлүк жоопкерчилик Талант Мамытовдо жанагы парламентте болуп калат да. Демилгечил депутаттык топто болуп калат, 80 депутаттык топто. Ошого карата мен ойлоп атам, ошого карата Садыр Жапаров айтты го деп. Анан эми эл, албетте эл деген баарыбыз биз конституцияны сыйлашыбыз керек.
конституциянын негизинде жашайбыз. Мына азыркы болсо азыркы жаңы 11-нде кабыл алынып калса, жаңы конституциянын негизинде жашайбыз. Ошого карата баягы элдин да жоопкерчилиги бар деп айтып атат го дейм да. Кустуруу деген урандан кийин бир топ саясатчылар жоопко тартылып, айрымдары ошол мамлекетке өзүнүн кандайдыр бир салымын кошту дейлиби, акчасын төлөп берди. Деги эле ушул саясий кадам туура эмеспи? Мен таза эле жок. Албетте могу кустурация деген уран жок. Албетте кустуруу деген уран бул шайлоолор учурунда эле пайдаланып келген, өзгөчө чоң казат, мына Жапыкеевдер көтөрүп чыккан. Анан бирок бул жанагы бул да туура эмес, этикалык жактан мындай туура эмес да. Бирок анан мыйзам жагынан да туура эмес да. Себеп дегенде алар айтып атпайбы, биз деген 10 000 жигитти алып барабыз дагы, ар бир коррупционердин үйүнө барып туруп, тиги мүлкүн жастырып алабыз же тартып алабыз деп ошентип айтып чыгышкан да деп. Анан бул деген таптаза туура эмес да. Себеп дегенде конституцияга да туура эмес, мыйзамдарга да туура эмес. Себеп дегенде конституциянын эң биринчи эмесинде жазылып турат жеке менчик кол тийгиз деп. Анан кийин кантип мисалы үчүн бирөө 10 000 кишини алып барып туруп бирөөнүн мүлкүн тартып ала алсын. Мамлекет да ала албайт да аныч. Жана бизге эмнеге жерди жана жер участок алдык го баарыбыз. Ошондо кызыл китеп жазып берип атышпайбы? Кызыл китеп берип атат себептен мамлекет да ала албайт да аныч. Ошентип мамлекет милдеттемесин алып атат да. Биз сенден ала албайбыз. Муну ала берсең болот деп берип атат да, документ кылып. Анан кийин булар болсо уран кылып чыкты, мейли уран кылып чыгыптыр, мамлекет юстиция же болбосо коопсуздук кызматы, ген прокуратура ага мамиледе бербей коюптур. Бирок бул уран деп эсептеп коюшту дейли, шайлоодогу уран. Шайлоо бүткөндөн кийин бул иштер аткарылбашы керек да. Себеп дегенде ал шайлоодо добуш алуу үчүн гана уран болду да. Бирок эмнегедир шайлоо бүткөндөн кийин да албетте тиги балдардын балким тажрыйбасы жоктугунан нукура саясатчы боло элек, калыптаныша элек. Анан ошондон эми буну биз аткарышыбыз керек, эл бизди карап турат, акмак экен дейт деп баягы коркушкандан дагы ошого өтүп кеткендей болду да. Өкмөт ошого өтүп кетти да. Өкмөт ошого өтүп кетти. Көп адамдар, бизнесмендер баягы ошол кустурация деп ошого кабылды. Бирок мындай кичине мыйзамдаштырышты, жанагы экономикалык амнистия дебедиби? Экономикалык амнистия деп. Анан ошонун негизинде жанагы кимдер мурда коррупция менен алектенген болсо өздөрү келип ушундай бизге акчасын кайтарып берсин деп ошондой талап менен анан көптөрү кылмыш иши ачылып, бирок жанагындай кылып төлөп берип же болбосо мындай сүйлөшүүлөр менен болду да. Мисалы үчүн Грузияда деле ошондой абал болгон. Саакашвили келгенде, Саакашвили кийин айткан, мен деген эч кимдин мүлкүн алган жокмун деп. Мен бир гана үлгү үчүн 5 эң мондай коомчулуктан негативдүү 5 адамды эле айттым деди да. Мындай өзүңөр канча каалайсыңар, мына моунчасын төлөп бергиле, анан кийин болду деп. Бул үлгү үчүн гана деди да. Үлгү үчүн анан болду. Андан кийин эч кимсине тийген жокмун, бирок баарына жеткиликтүү болду ошол. Ошондон кийин коррупция тынчыды дейт. Эми бирок көп дагы аракеттерди кылды ал. Бирок ошондой жолдор менен баягы кичине баягы опуз алуу болгондо кичине гана деп атат да. Бизде болсо аябай көп болуп кетти да. Бул туура эмес. Биз мына жакыр мамлекетке кирип атпайбызбы? Анан биздин эл байыш керек да. Анан мисалы үчүн баягы приватизация учурунда биз көп мүлктөрдү мамлекет берди. Бирөө алды үлгүрүп, бирөө ала албай калды. Ошол кездеги аким, замакимдер азыр да өкүнүп жүрбөйбү? Ошол кезде өкмөт алгыла, алып калгыла, мынакей берип атабыз баарын десе да коркуп албай койду элек. Ошондо алып койбойлу деп жүрүшпөйбү? Кээ бирөө алган,
кээ бирөө алган. Анан кийин азыр алардын баарын тең биз кантип монтип туруп чакырып туруп эле тартып ала алабыз? Жок, анын өзүнүн жол жобосу бар. Биз мен Илимдер академиясында иштегенде ушул рынок экономикасына кантип башка өлкөлөр кирди деген изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн ушул эле Азия өлкөлөрүн, батыш өлкөлөрүн баарын изилдеп чыкканбыз. Анан ошондо ошондон билем да, мунун өтө мындай мыйзамдуу, жакшы жолдору бар. Мына ошол жолдорго салып, акырын мындай бизнесмендер менен иштесе болот. А бүгүнкү күндө мындай жапайы негизде монтип баарын тең чакырып келип тартып алып, же болбосо кустурация деп алган бул туура эмес да. Ошол кустурациясы тандалма болуп аткан жокпу? Ошол дагы, ошондой дагы да бар да. Мисалы үчүн көп адамдар алды да, ал деген билбейм, балким 1000ге жетет. 1000ден да көп. Анткени райондордогу мекемелерди дагы сатылган да. Анан ошонун баарын тең кантип, анан сен алдың эле алып кел, сен алдың эле мейли алып келбей эле кой деген болбойт да. Ага баарына ыраттуу бир жакшынакай саясат жүрүш керек. Анан алардын үй бүлөлөрүнө баягы эме келбеш керек, баягы залал келбеш керек. Же болбосо кээ бир өлкөлөрдө жөн гана айткан, мына сен 5 миллион өткөрүп бересиң бүгүн. Бирок сен кийин биздин өлкө мындай жакшы, бакубаттуу турмушка жеткенде, анткени алардын акчасы да бул. Биз ошол акчаны сага кайрып беребиз. Бирок азыр биз муктажбыз, ушуну бер деп ушундай келишимдер болуш керек да. Мындайча айтканда сивилдүү түрдө жүрүш керек мунун баары тең. Мамлекет милдеттеме алган да ошол кезде. Биз силерге берип атабыз, экинчи албайбыз муну депчи. Биз кыйын абалдабыз деп туруп берген да. Анан бүгүн тартып алыш ал туура эмес да. Анан дагы бир мындай эме мындай 20 миллиондон берип атат, 200 миллиондон берип атат. Мына жанагы Матраимов 2 миллиард бердиби, же 1,5 2 миллиард берди. Анан ошондой кылды. Бирок бул жанагы экономикалык амнистия менен болуп атат да. Алда мамлекет милдеттемесин алып атат. Айтып атат, силер ушинтип туруп бизге бергиле, андан кийин биз милдеттеме алабыз, силерге тийбейбиз. Окатыңарды кыла бергиле, бизнесиңерди жүргүзө бергиле деп. Андан кийин кайра ошентип коюп туруп, анан кайра Матраимовду камап коюп атышпайбы? Бул деген кандай? Анда калган ошентип мейли, мен да ошентип бир 200 миллион берип кутулуп коеюнчу дегендер кантип келет эми? Келе албайт да. Мамлекет, өкмөт өзүнүн саясатына өзү каршы иштеп койду да бул жердечи. Анан милдеттемесин да алды да бизнесмендердин. Азыр эми калган бизнесмендер кантип айтат да, сен сөзүңө турбайт экенсиң мамлекет, мен сага кантип берем? Эртең сен кайра мени камап койсоң эмне болот деген сөз болуп атпайбы? Карабайсызбы? Эң туура эмес эме кадам болуп калды да. Эң туура эмес кадам. Бирок мен мына өзүм түшүнүгүмдө, мына канча көп ушул өлкөлөрдүн тажрыйбасын окуп үйрөнгөм, өзүм түшүнгөнүмдө мындай болбош керек да. Мындай болбош керек, бул таптаза туура эмес жол болуп калды да. Талды мырза, Матраимов деп калдыңыз. Акыркы учурларда сиз айткандай эле мына Бабанов өзүнүн 100 миллион сом берип кутулду да. Бирок ошол учурда ал жер үйдү дүңүнөн Кыргызстанга пайдасы бир сом үлүшү жок берилип кетти. Ошондо салыштырмалуу караганда Матраимов көбүрөөк мамлекетке зыян келтирдиби же Бабановпу? Бабановго мындай көп байланыштырып айтып атышат, бирок документтүү түрдө эч ким көрсөтө элек. Анан таптаза эле эч ким, мисалы үчүн мына кечээкү билдирүүлөрдө жанагы экс-губернатор Таластыкы айтып атат, Айбек мырза. Анан дагы айтпай атат, фамилияларын билбейм дегендей кылып атат да. Эми ал туура эмес. Өкмөт деген баары тең билиш керек. Губернатор болуп иштеген кишилерге жок дегенде айтыштары керек мыналарына. Анан кандай ал эч ким билбеген деген болбойт да. Анан кийин ошого карап мындай баасын берсе болот, туура. Анан эми Матраимов боюнча албетте мен башында эле айткам, бул деген өтө туура эмес. Себептен мен
көп да кийлишкен жокмун бул ишке. Анткени мисалы үчүн айтып атышпайбы жана 700 миллион доллар депчи. Эми 700 миллион доллардын документин көрсөтүш керек да. Анын документи эле бир 5 чамадан же 10 чамадан болот. Аны ким таап келет? Каяктан таап келет? Журналист жөн эле айтып атат аны. Жөн эле айтып атат. Бирок туура журналисттин милдети ошондой айтыш керек. Бирок ал деген документ менен айтыш керек эле да. Анан кийин ошончо чамадан документти каяктан таап, кантип ким далилдейт? Көрдүңүзбү? Маселе деген ошондой да. Анан кийин туруп алып эле ал эми тиги ким премьер-министр болсо, Абылгазиев болсо кийин айтып коюду да, анын журналистке жооп катары да айтты да. Тиги эмеде Кыргызстанда бир жылда 90 миллиард доллар чыгып кетет экен дебедиби? Мына. Каякта 700 миллион, 90 миллиард чыгып атса, каяктан табасың ошонун ичинен? Бирок ошол эгер айтылып атса, анда ошол акчалардын документтери чыгыш керек эле да. 5 чымадан болобу, 10 чымадан болобу. Анан айтсаң болот. Жок дегенде 1 чымадан чыгарып туруп анан айтса болот да. Да, туура 700 миллион баягы эметкен экен. Же болбосо бир айда канча чыгып атканын таап берсе, мына журналисттик изилдөө деп таап берсе, бир айда мынанча чыгат экен. Ошондуктан 700 миллионду мынанча 3-4 жыл деп атпайбы? 14-төн 17-ге чейин ушунча да эметсе болот экен, чыгарса болот экен деп айтса, анда туура болмок да. Мен ошондуктан мен дагы буга көп катышкан жокмун, сындап же болбосо тиги жак бу жак деген жокмун. Мен нейтралдуу эксперт катары орток сөзүмдү айтып аттым да. Себеп дегенде бул мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес анча акчаны далилдөө өтө кыйын да. Эгер мына жанагы эгерде чыгып аткан акча болсо, аны оңой далилдеш. Мисалы үчүн мына жакында эле кармалды го 60 миллиард сомду налог салык инспекциясы алып чыгып, Бишкектин салык инспекциясы мына кармалды го башчысы отурат азыр. Далилдеп коюш оңой эле аны. Эгерде андай акча чыгып атса, анан кантип биз мисалы үчүн биздин органдар далилдей албай калсын? Саясий эксперт катары айтсаңыз, ошондо Матраимов мамлекеттик казынага зыян келтирдиби, келтирген жокпу? Мен эми аны так айта албайм да. Мисалы үчүн эми ал канчалык деңгээлде келтирди. Албетте мамлекеттин акчасын эгерде чыгарып аткан болсо, анда ал чыкмак. Мынакей эмеде 60 миллиард өзү эле чыгып калбады, жөн эле чыгып калды. Мына көп болсо бир 3-4 айдын ичинде таап коюшту. Көрдүңүзбү? Анан мамлекеттин акчасын ал бүт шот кайсы эсеп менен кетип атканы, кантип чыгып атканы баары тең көрүнүп турат. Аны эч ким баягы эмете албайт, уурдай албайт. Ооба, анан жанагы бизнесмендердин, мен көп бизнесмендер менен сүйлөштүм, аябай көп. Ушул эле жанагы базардагы отурган бизнесмендерди бирөө келип айтты мага. Мен ошондой акчаны мен өзүм таңылчак кылып чыгарып жүрүп, мен өзүм миллионер болдум деди да. Миллионер болдум дейт. Азыр ал дүйнөнү кыдырып жүрөт. Дүйнөнү кыдырат. Анткени бүт баарын ордуна коюп койгон, бизнеси бар. Бизнесин иштетип атышат, башкарма коюп койгон, башчыларын иштетип атышат, ал дүйнө кыдырып жүрөт. Жай сайын ар кайсы жака барат, эс алат, мындай күндөрү келип иштейт. Мына ошентип жүрүшөт да. Анан кийин кандай бул? Бул жерде да бир кызык суроо жаралды. Ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, бажынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматов. Анан эмнеге булардын таптакыр аты айтылбайт да? Ошол эле изилдеген Али дагы айткан жок, Тактокунов дагы. Башкасы деле айткан жок да? Ушул жерде кандайдыр бир сырга жаткан жокпу? Орун басар, Матраимов болгон орун басар гана болгон да? Жок, бул жерде эми мындай болду да. Саясий жагы да бар, мунунчу. Саясий жагы да бар. Кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы эмеспи? Кызыкчылык менен саясий жагы бар. Себеп дегенде ушундай Матраимов менен Жээнбековду бириктирип, анан кийин мына коррупция жүрүп атат деп көрсөтүп, именно мына бюджеттин акчасы чыгарылып кетип атат
дегендей бир мындай неме кылып саясат кылуудагы бар бул жердечи, саясат кылуудагы бар. Анан бирок эми ушунчалыкка кетпеш керек эле деп ойлойм да менчи. Ушунчалыкка аябай катуу кетти. Мына мисалы үчүн булар Атамбаевтар баштады дейли. Атамбаевтар баштады. Бирок кийин батышчылдар алып, азыр мына Магнитский тизмесине киргизилди. Анан кийин бул деген өтө мындай жаман нерсе да, себеп дегенде ар бир мамлекет өзүнүн бизнесмендерин коргоп аракеттениш керек да. Мисалы үчүн бизден эле качып кеткен президенттерди эле карасаңыздар, мына баарыбыз тең айтабыз, мейли Айдарды унчукпай эле коелу, но какой-то миллиард алып кеткен дечү, аны деле бир 7 миллиардтай алып кеткен деп. Максимди баары тең билет да, канча миллиард? 20 миллиардтай алып кетти деп жүрүшпөй, 16 миллиард дейт. Алып кетсе кана Англия бергени бизге аны. Садагасы кетейин деп Англия алып туруп, эң кымбат, эң элиталуу бизнесмендердин чордону болгон жерден үй берип туруп, анан ошол жерде жашап атпайбы азыр Максим? Эмнеге? Себеп дегенде ал акчалуу киши. Ал деген ошонун налог салыгын төлөп, ошол англичандарды багып атат да Максим. Биз дагы мына бизнесмендерди азыр куратып атпайбызбы? Төктүрүп баарын тең кустурабыз деп өнөр көрүп жатабыз да. Мунун баары тең ошону мен туура эмес дегеним ошо да. Бизнесменди деген биз кадырлашыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Алардын негизинде салыктан биз акча төлөнүп баарыбыз мына элдин балдарын окутуп атам мен. Жана башка да. Анан кийин албетте биз буларды биз мыйзамдын негизинде бизнес кылганга баягы мажбурлап ошол жолго алып барышыбыз керек. Себеп дегенде биз эми азыр Кыргызда жаңы рынокко кирип атабыз. Көпчүлүгүндө мыйзамды баягы карабай калабыз, шашабыз жана башка. Анан ошондуктан коррупция дагы бар. Анан ошондуктан баягы ойлоп атабыз да бизчи. Буларды кустурушубуз керек. Биз кустурбашыбыз керек. Булар деген мыйзамдын жолунда иштегенге мажбурлап алып барып иштетип, ошолордун пайдасын көрүшүбүз керек да. Өзүбүзгө пайдасын, балдарыбызга пайдасын көргөндөй кылышыбыз керек да. Ошондо анан туура жол болот да. Мына кустурабыз десек, Казакстан баарын чакырып атпайбы, бизнесмендин баарын келгиле тигилер кустурса биз кустурбайбыз деп. Ошондой да. Бул деген бизнесмен үчүн күрөш, дүйнө жүзүндө бизнесмен үчүн күрөш. Аларда акыл бар, кантип акча жасашты билишет. Алар менеджерлер да. Демек бизнесмендерди коргоп алышыбыз керек. Биз бизнесмендерди коргоп алышыбыз керек. Аларды мыйзамдын негизинде аракеттентип, акчаны баягы мыйзам негизинде таптырып, мамлекетке туура өз учурунда түшүртүрүп, ошондон пайдасын көрүшүбүз керек да биз. Биздин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин кечки кеп көрсөтүүсүнүн көрөрмандары бүгүн бизде конокто тарыхый илимдердин кандидаты, саясий эксперт Табылды Акеров болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.